Assalamu алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан менин бир туугандарым, саламатсыздарбы? Мына жакшы кабар. Бул кабарды группалар менен как положено бөлүшүңүздөр, максималдуу түрдө элдер билсин. Мына буйруса өзүбүздүн мекендешибиз ушул метро Кажковская, Дубровка, Угреска метролордун ортосунда ушундай чайхана Ширин деп ачыптыр. Буйруса мына Орозо ичи круглосуточно иштейт. Орозо ичи круглосуточно иштейт. Адрестерди силерге түшүндүрүп коюн. Буйруса мына 11 март кечинде Озачарга 30 адамды Озачарга деди. Андыктан Озачарга болот буйруса 30 адам бир жерде атайын дайындайм деди. Буйруса андан азыр көргөзөм силерге. Адрес мына Кажковскаян 1-выктан чыгасыздар. Солго кайрыласыздардан түз келгенде могу светофор бар. Ошол жерден эле оңго ушундай өтөсүздөр. Примерно Кажковскийден бир 8-9 мүнөттүк жолда. Анан Дубровкадан дагы жакын. Дубровканын 1-выктынан чыгып бир светофордон өтүп мындай келгенде эле могу жерге мындай эле ушул жерге кеп каласыздар. Бул жактан бир 7-8 мүнөттүк эле жол. Анан Угрескадан айтсам, Угрескадан 2 остановка трамвай менен келсеңиздер болот могу жактан. Угреска МСД го мындай. Анан бул адрес Третинин боюнда жайгашкан. Мекендештерим Третинин боюнда. Анан бул жерди билсе керек. Угрескада бизнес-центр. Бизнес-центрде бул жерде аябай көп бир туугандар келет эле. Мурда МВ, башкалардын офистери ушул жерде болот. Көңүңүздөр билсеңиздер керек. Адресин жазып койдум ал жерге. Номерлерин калтырып койдум. Буюрса менен Орозо айчы бронь тетип Озача билсеңиздер болот. Өзгөчө менюлар ачылыптыр. Тааныштырайын. 11 март буюрса Озачарга ошондо 6-дан 31 өткөндө Озачар башталат экен да. Парковкаларды айтпай калдым. Монун жамашына бекер парковкалар бар. Мону жамашы бекер парковка кое бересиздер. Бул жак толуп калган болсо полный көргөзүп коеюн, маалымат айтып. Бул жак негизи бесплатный парковка болчу эле, уже мына 80 рубльдик ошондой парковка болуп калды. 40 рубль ошондой. Жүрүңүздөр. Ичкерге тааныштыр. Озачарга, Озжабарга келип ошол жерден чай ичип кетсеңиздер болот. Буюрса мына киргенде эле жасалган өзгөчө. Мына көзөлөрдү коюп койгон, жасалма гүлдөр менен бул жүргө окшойт мына дарагы. Сол жакта балмуздактар өзүбүздүн дебейне балмуздактар бар экен да. Өзүбүздүн деген сөзгө мен аябай көнүппүн. Бул жагы садака дейт. Садака ушундай яшыгы бар экен. Бул жердин жетекчиси директори демекчи Турсунбай агабыз. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Сиз Инстаграмда хит экенсиз. Көкжүгүлүн сиз жазбадыңызбы? Көкжүгүлү хит болуп атат. TikTok, Instagram, YouTubeга чейин чортустар чыгып жүрөт. Эл менен амандашып, кеңире. Assalamu alaikum mekendешler. Şu жерди açtık, şu жерге келе бересиңер. Мына өзүбүз землектерге бардык тамактар бар, бардык Кудай буйрса поварлар Ташкенттен келген поварлар бар, Өзбекстандан, өзүбүздүн Кыргызстандан келген поварлар эртең келишет, уйгур лагман полный тамактар şu жерде даяр болот. Кудай буйрса келе бересиңер. Ачылганда канча күн болду сиз алганыңызга, иштеп баштаганыңызга? Биз уже бир 2 күндөн бери баштадык. Бир өзү жүргөн эмес да. Биз 2 күн болду алып баштадык. Жасалгалар аябай жогорку деңгээлде жасалып тур өзү мындай караганда эле. Мына караңыздар, өзүңүздөр баа бериңиздер. Мен бул жерди мактай бербейин. Мына байкаңыздар, отурган дивандары, башкалары, мына дизайндары өтө өзгөчө жогорку деңгээлде жасалып тур. Бул жакта ошондо бир 40 адамдай отуруп бул жерде залда чай ичсе болот экен бир убакта. Жолугушууларды уюштурса болот. Бул жактарды аз көргөзөмүн. Жүрүңүздөр, ашканасынан баштайлы көргөзүп. Бул каякта даярдалат, бардыгы ачык болгон жакшы да. Жашыратуу нерсеңиз жокпу? Жок. Могу көргөзбөйлүкпү? Бул десерттер бар экен. Түркиянын десерттери мындай айтканда. Булар кандай? Свежий булар? Свежий. Мына бул жерде телевизорлору бар экен. Ассаламу алейкум, шеф. Сизби? Иштериңиз жакшыбы? Бул жери посудомойка экен. Бул жагычы, бул жагы ашкана. Шефтер кандайсыңар? Мына ушундай. Ички абалы мына ушундай мекендештер. Алтасыңар чарчабай? Шашлыктар бар экен да? Шашлык бардык. Шашлыктар түрү көп жерде могу жардама кылгандан кийин байкы болуп калат да. Кесең ошо тамагы жок депчи. Сизде кандай болбойбу? Болбойт. Даярдыгыңыз кандай? Жакшы. Орозого даярдыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Бизде бардык. Бар жогу бар. Жүрүң. Бу тапчандардан көргөзөлүк. Көбүнесе семенилер, ушул үй бүлөлүлөр келген болсо отургангадан жакшы жерлер бар экен. Жасалгалары мына ушундай. Негизи
Etten keyin keldik. Abedten keyin. Abed şuna kelsek adam köp bolot eкен эле. Шеф, кандайсыз? Assalomu alaykum, rahmat. Сиз иштериңиз жакшыбы? Тамак жедиңиз, тамактардын даамы кандай экен? Miyasa padavashimi degan ovqatni aytdim, juda ham mazali. O'zi deyarli har kun shu yerda obod qilamiz. Narxlari ham zo'r, muomalalari ham zo'r. Siz bu бизнес центрде иштейсизби? Bu biznes sentrda arenda olganmiz. Bu yoqda negizi biznikiler köp bolot, azayып калган окшойт да. Бул вакыт бузулгандан кийин. Vaqt buzilgandan keyin jicha yurish muammo bo'lib qoldi, lekin bag'da yo'l bor, bemalol kelsa bo'ladi. Işingizге келик. Биз суюк тамагын иштим, суюк ашыны аябай жакшы экен. Бул жак эми ажатканасы, аялдардыкы адден экен, эркектердики адден экен. Кийимир жүзелери. Бер намаз окуса болот Намаз берди. окуса болот экен. Да. Намаз окуса болот. Детский кресло бар экен. Мындан кайсы бар сизде? Мындан экөө бар. Жакшы, жакшы. Ушуну жайлапсыз. Ушуну жакшы кылыпсыз. Бул жерге семен кеген. Семен экегендер да, ооба, семен. Бул жакта телевизор бар. Бар. Телевизорлор бар. Мына телевизорлор бар экен. Мына озочарларга бир 5-6 келип заказ берсеңиздерден болот экен. Бул жак тартпайлык болук. Мына 2-3 адам болуп келсеңиздер бул жагы эми встречаларга, башкаларга. Бул жак 4 адам, бул жакка 2 адам батат, бу жакка 4 адам батат. 2ден отурса да 2-3 адам отургузуп бересиңер. Отургузуп беребиз. Жакшы экен. Мындай Бул жак 10 адамдык кандай? 10 адамдык, да. Бул жагы заказ кылып коюп тура. Жора жолдоштор менен аш анан сөйкө салуу, ошого окшогон чакан жолугушууларды өткөрсө дагы болот. Аштын килограмм канчадан кылдыңыз, шеф? Аш килограмм эл катары. Эл кандай кылып отур, бизде дагы ошондой. Кымбат эмес. Кымбат эмес. Норма дең. Мына. Бул жагы эми чоң зат экен. Жанагы 30 адамдык Шөйдө кылып беребиз. 30 адам 11 март кечки ошол 6:30. Орозон биринчи күнүнө, Кудай буйрса. Орозон биринчи күнүнө калса. Шерге стол түзөсүңөр мындай кылып. Мына эки столду бир кылабыз, мына. Муну бир кылабыз, шерге чырайлуу кылып беребиз. Жакшы. Бер дагы телевизорлор бар жок бар. Телевизорлор бар экен. Калсаңыздар эшиктерди ачып, айнектерине занесканы ачып отурсаңыздар болот. Болот. Салгылары нормальный акча кетиптир. Мына Жасалары жакшы чындыгында. Зор. Отдельный, мешает кылбайт бардык. Өзүнчө отуруп чай ичип келесиздер. Менюларыңыз бир көрбөйлүкпү? Бир көргөй кыскача. Мана меню. Кымбат эмеспи? Мен ушунча баа кылсаңар. Кымбат болсо кымбат деп айтайын, арзан болсо арзан деп айтайын. Аштын килограммы мына Девзиранын килограммы 2300 экен, мына көрүп атасыздар. 2300 экен. Анан лазердики 2500 экен. Эми барын айтыш керек. Катырма дейт. Бул 2000 экен, а бул? Асарт шашлык 2400 экен. Асарт мына как раз ич ачып турганда көргөн болсоңуздар асарт заказ бериңиздер. Шашлыктар, да. О, шашлык түрү көп экен, а? Түрү бардыгы бар. Точно, да. Бардыгы бар. Биз мынягынан баштайлык. Мына кусковой баранина мына 250 рубль экен. Анан люли кебаптар болсо 150 рубльден экен, а? Ушундай эле. Бул жагы средний баа. Мантылар, оромо мантылар 350 рубль, 310 рубль дейт, манты 330 дейт. Борсоңуз бар экен сизде? Борсо, да. Нан 50 рубльден экен. Жарков из говядины дейт 310 рубль экен. Баалар ошол средний эле, ошол башка чайгандарга салышма бирдей эле бааны көрүп атам мен. Бутас. Аштар эми 250 рубльден экен 300 граммы. Жакшы, шорполор, суптар 250ден дейт мына пельмен өзбекский дейт. Салаттар. Мына ушундай мекендештер. Ошо орто баалуу экен. Ошондо орозого чейин канчадан канча иштемдедиңиз? Орозодон кийин 12-1гече иштеп атабыз. Орозого чейинчи? Орозогочо да? Послезавтра уже орозаю. Бир 2 күнөн кийин орозо уже. Орозодо круглосуточно иштейбиз. Озжарга. Сары круглосуточно болот. Да, круглосуточно иштейбиз. Иштейт. Бронт этип, аш заказ берсеңиздерден болот. Болот. Номерлер бар. Номерлерин коюп койдук. Номерлер бар. Бронт этсе болот, конечно. Ишиңизге ийгилик. Баштаган ишиңиз майлуу сүттүү болсун. Рахмат. Кудай кааласа, келиңиздер, поддержка кылалык бири-бирибизди. Ошол 3 метронун ортосунда экен. Дубровкадан ошол 7-8 мүнөттүк жөө жол, бул жактан деле ошондой эле примерно. Ким кандай басат смотря, ошого карап да, анан Дубровкадан ошол 42-12 менен 2 остановка, эгер кесеңиздерчи, жанагы трамвай менен кесеңиздер. Парковка бар, удобно. Парковкалар ошондой экен.
көрүшкөнчө анда группалар менен бөлүшүп жакшы кабыл тилек жаза кетиңиздер. Орозо, айчи ошолай жакшылык кылып, сооп амал кыла турган иш мына агабыз да мына бисмилла деп башта берди. Эми ким эмне тарттырам десе дагы мага барып сүйлөшүп, ошого окшогон нерселерди уюштуруп тартабыз буюрса. Эч качан оорубаңыздар, келе аткан орозоңуздар, барыңыздар, тутуңуздар буюрса бирге туталык, жакшылыктарды ушул YouTube аркылуу көрүшүп турайлы. Көрүшкөнчө группалар менен бөлүшүп, жакшы кабыл тилек жазып, каналга каталып кетсе эсиңизден чыкпасын. Рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.